7 жашка чейин самокат менен жүргөн жарандар сөзсүз түрдө жакындарынын ата энелеринин коштоосунда болуш керек. 7 жаштан 14 жашка чейинки жүргөн самокат менен жүргөн жарандар чоң жолго чыкпастан атайын тротуарларда, жүргүнчүлөр жүрүүчү жолдордо жана велосипеддер үчүн жасалган жолдорго жүрүүгө милдеттүү. Ошондой эле башында коопсуздук шлем сөзсүз түрдө болушу керек. Ошондой эле самокат менен жүргөн жарандар саатына 25 шақырымдан ашык жүрбөгө милдеттүү. Ошондой эле булар жүрүү учурунда сөзсүз түрдө атайын үн чыгаруучу, сигнал берүүчү каражаттар болуш керек. Ошондой эле түнкүсүн жүрүү учурунда самокаттардын алдында жана капталдарында ак же кызыл түстөгү жарык берүүчү каражаттары дагы болууга милдеттүү деген түшүнүктөрү бар. Ошондой эле самокаттар менен жүктөрдү ташууга жана атайын чиркегичтерди чиркөөгө дагы тыюу салынат. Ошондой эле каралган, эгерде мас абалында самокаттарды айдаган жарандар болсо, аларга 3000 сомдон айыппул салуу пункту да киргизилген. Самокаттар менен жүргөн жарандарга жөө жүргүнчүлөр артыкчылык самокат менен жүргөн жарандарга алардын жүрүү кыймылына жөө жүргүнчүлөр дагы тоскоолдуктарды жаратпаш керек жаңы жобого ылайык.